Россиянын Санкт-Петербургда 2011 кеттим го. 2011ден бери иштеп, 15 жыл иштеп койдум. Анан 15 жыл иштегенден кийин Кыргызстанга келип калдык. Кыргызстанга келип анан бул ишке кирип калдым. Жагып, акчасы дагы жакшы, зарплатасы жакшы экен, коллективдер жакшы. Анан калса өзүң элиң, өзүң жериң, балдарың жаныңда. Анан чечим чыгардым, бул жакта эле калайын деп, зарплатасы тең болушту. Ал жактыкынан деле жакшы болуп атат, ал жакта деле ошондой эле зарплата. Бирок баягы ичип жегениңе, продукты андай мындай регистрацияңа жетип калат. Эч кандай деле акча болбой калат. Мамлекеттик иш болгондон кийин көрүп атасыңар, бардык жер таза, тыкан условия менен бардыгы, шарттары менен да мага жакшы. Ушул жерде эле калып иштегенди чечтим. Тем более пенсия государственный экен, мамлекеттик иш болгондон кийин пенсия түт документальный болду бардыгычы. Ушу Кыргызстанда ишканалар көп ачылса, элдерди чакырып, ушултуп элдерди талаалап, Россиялап, башка жактарга да кетип атышпайбы? Азырчы кыргыздардын көбү эле чачылып кетти. Андай болбосо, ушу Кыргызстанда ушул айлыкты, ушул Россиядан алган айлыкты ушу Кыргызстанда беришсе деп элестетчүмүн да. Өзүң элиңде, өзүң жериңде, өзүң үйүңдө деп ойлочумун. Азыр эми ошол оюм уже ишке ашты да. Ишке ашып, азыр ошол сүйүнөм да кедечи. Азыр ушул иштеп атканыма, ушул жерде иштеп атканыма, ушундай айлык алып атканыма аябай кубанычтамын да.